Кумтөрдөн кийинки экинчи афера. Муну иликтөө техникалык жагынан дагы, иликтөө жагынан да өтө татаал. Себеби экинчи тарап Кытайдан каталыш, далилдаш кыйыныраак, бирок ырааттуу иш жүргөн айтып коюш керек. Менин биринчи суроом, Өткөр Басылович, сиздин баяндамыңыздын баарын уктук, дээрлик кошулам. Бирок негизги документке баа коюлбай атат да. Бизге парламентке 2013 декабрда келип атат. А 2013 6-июнда бөлүм башчы Сапар Исаков бааны бычып, кайсы фирма экенин бычып, мынакей 390 миллион доллар деп Атамбаевка кат жазып атат. Буга эмне үчүн укуктук баа берген жоксуңар? Ал өзүнүн кызмат абалынын кыянаттык менен пайдаланып, өзүнүн ыйгарым укуктарын жогорулаттыбы? А эмне үчүн ошондогу президент өкмөткө тапшырбай, түздөн түз Артыкбаевка макулмун аткарала деп атпайбы? Аткарбай көрчү, анан президент айтып атса. Эмне үчүн ушул негизги документке биз калгандарыбыз, депутаттар, силер Атамбаев менен Сапар Исаковдун кылмыштуу келишимин мыйзамдаштырып гана бергенбиз. Иштөкө эле чечип койгон. Кыргызча так айтканда ушундай да. Ал эмне үчүн негизги документке укуктук баа бербейсиздер? Калгандар аткаруучу, жанагы камалып аткан 8 министр пара алды деп мен айткан коозум барбайт. А бирок жана экөө макулдашканда менин күмөн санаам бар. Жооп берип койсоңуз, ушул негизги катка эмне үчүн укуктук баа берген жоксуңар? Бул кылмыштын булагы. Бөлүм башчы кантип бааны аныктайт, 390 миллион доллар деп. Бөлүм башчы кантип компанияны аныктайт. Каныбек Капашевич, туура суроо бердиңиз. Ошол бөлүм башчысына карата коррупция статьясы менен беренеси менен сотко өткөрүп атабыз. Ал эми кайрылган адамдарга башка эпизоддор боюнча жана айтып өттүм, өзүнчө материалдар бөлүнүп алынган кылмыштын. Ушул сиз айтып аткан жагдайлар эми тергөөчүлөр тарабынан изилденип, укуктук баа берилет. Ушул катка. Ооба. Рахмат. Экинчи анда тергөөгө Улуттук коопсуздук комитетинен Тебия фирмасын Кыргызстанга ким алып келген? Бияктагы өкүлү, ээси, досу, шакирти ким? Тебия компаниясы биздин мамлекетке өзү 2010 жылга чейин эле келген экен. Бирок бир конкретно проектке киришпей, кийин конкретно проектти булар 2011 жылдан баштап иштеше башташкан. Бул Датка Кемин, модернизация линия электропередач на юге деген проекттер да. Жок, так айтсаңыз, фамилиясын кайсы кызматтагы кайсы адам алып келген? Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон. Сүйлөшүүлөр ошол кишилер менен жүргүзүлгөн. Ал боюнча материалдар дагы бизден бөлүнүп чыгарылды, изилдеп атабыз дальше. Экинчи, ошол Сапар Исаков премьер кезинде мен айттым эле. Ал ага чейин эле биринчи жолу Максим Бакиев менен 10 секунд бергиле. Ким менен Чудинов премьер-министр менен барып ТВ менен жолуккан деп мен айткам. Ошол далилдендиби? Туура далилденди. Царинин кезинде эле Тибей компания менен анча-мынча переговорлор жүргүзүлгөн, бирок ишке ашпай калган. Жүргүзүлгөн. Анан жана айтып кетпедикпи, бизде бир документ бар. 2010 жылы Царинин совещаниясында ошо Тибей янындагы долбоорун карап чыгышкан, бирок четке кагышкан. Кымбат жана техникалык жактан бизге келишпейт деген чечим менен четке кагышкан. Рахмат. Урматтуу төрага, экинчи комитеттин төрагасы да келди, аты аталып калды, позициясын айтып койсунчу. Кожоек Жечибичтин микрофон бергиле.